Энелер күнүнө карата тарбиялык саат. Сабактын темасы эне сүтүн кантип актайбыз. Сабактын жүрүшүндө энелер күнү жөнүндө маалымат аласыңар. Текстти угуп, анын мазмунун түшүнөсүңөр. Эненин үй бүлөдөгү орду кандай экендигин билесиңер. Кыргызстанда жыл сайын өтүлүүчү энелер күнү 2012 жылдын 23 апрелинде номер 93 токтомуна Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бейиш эненин таманынын астында деген сөз эненин үй бүлөдөгү жана коомдогу өзгөчө орду бар экенин айгинелейт. Келечек муундун ден соолугу, балдардын билиминин сапаты, нравалык түркүктүн жана коом баалуулуктарынын калыптанышы, түздөн түз үй бүлөнүн бейпилдигинин, эне ден соолугунун жана билиминин деңгээлинен көз каранды. Кыргыздар байыртадан аял энени ыйык көргөн, сүймөнчүлүк менен умай эне атаган, жерди урмат менен жер эне, өз тилин эне тил деген. Эне тилейт күндүн нуру тоңбосо, эне тилейт күндүн нуру соолбосо, мен да тыйпыл, күн да тыйпыл болмокчу, эгер кокус эне заты болбосо. Турар Кожомбердиев. Анда баарыбыз төмөндөгү видеого көңүлүңөрдү бурабыз. Дүйнөдөгү эң ыйык кесип. Жұмыс жасап келіңіздер. Мен жұмыстың шарттарын түшүндүрүп берейин. Биздин жұмыш өтө татаал, бирок маанилүү. Анан бул жұмышта сиз ар дайым сергек болушуңуз керек. Тикеңизден тик туруп иштегенге туура келет. Кечиресиз, канча саат иштейт? Бир суткада канча саат бар? 24. 24 саат иштейсиз. Уктабайбы? 24 saat boyu bu. 24 saat. Жыл бою. Эс ал күндөр жок. Бизде эс алуу каралган эмес. Жөн мен өзү убакыт эле карабайм. Чын айтсам жумуш болсо болду да. 24 saat болсо деле иштей бересиз. 24 saat болсо деле иштейм. Иштейт. Сизде карьерный рост деген сыяктуу бар да, өдө көтөрүп кетет. Бул кызматта дипломат болуш абдан маанилүү да. Дипломат билесиз да. Мен кесем дипломат. Анда жеңил болот анда. Бул жумуштачы бактылат. Сиз партнерыңыз менен иштейсиз да? Партнер менен. Партнер менен иштегенде тамактанасыз албетте. Анысы кантип жумуш болот анан. Бирок ошо партнердон кийин тамактанасыз. Партнердон кийин тамактанасыз. Мисалы сиздин партнерыңыз баягы иштеп атканда ойго келбеген нерселердин баарын айтышы мүмкүн да. Ошонун баарын жасаганга туура келет. Ошондо алмак-салмак болуп иштеп калабызбы? Жок, сиз эле иштейсиз. Мен эле иштейм, партнерым кайерде иштеп турат? Бизде бир эле партнер болобу? Ушундай башалаган жерге иштейсиз да. Мен байке бир ойлонуп берсем кандай дейсиз, потому что мындай жумушка мен даяр эмесмин. Медицина жагын, финансы жагын, анан кулинария жагын дагы өтө ошол жакка жакшы болушуңуз керек да. Укол, дары берген билесизби? Дары бергенди билем. Укол сайран билесиз. Ошонун баарына укол, анан кулинария, тамак жасаганды кандайсыз? Тамак жасаганга жакшы билем. Ошонун баары керек да бул жумушкачы. Прям немелерди айтып турасың, кулинария, медицина дегендер жаман көрчүмүш менен. Тез жаман көрчүмүшлардычы. Жатарда болсо элден кийин жатасыз, элден эрте турасыңар. Кеш жатууна кайра эрте туруп, Эрте туруп. Анан түнү бою ошол партнерди караш керек. Ойго келбеген нерселерди да айтышы мүмкүн. Ошого да даяр болушуңуз керек. Мен психолог болуш дейм. Психолог да болуш керек. Анан ойго келбеген нерселерди дагы жазышы мүмкүн. Ошонун баарын көтөрүш керек.
Кандай эле көтөрө беребиз? Ошол себептен балким акча жагы жакшы болуш керек, Мына. Анан айлык төлөмө кандай болуп калат? Ошо анан канча төлөйсүздөр? Айлык жок. Анан ошончо саат бою иштесем анан мындай айлык акысын билсе да болбойт турбайбы? Жок, айлык берилбейт. Кандайча? Мен кандай пайдам бар андай болгондо? Айлык жок. Айлык болбойт. Айлык жок. Мен жумушка киргенде акча үчүн келип атам да бул жака. Өзүмдөн бир башка бир кичинекей бала болсом бир жөн. Анан мен айлык үчүн иштеген келдим да. Айлык акы болбойт мында. Биз азыр акчага иштейли, кийин акча бизге иштейт да. Тыйын жок да ич болмок беле. Болот экен. Сиз бир тыйын албайсыз бияктан. Бир тыйын? Эмнеге жумуш анда? Может, партнерлордон акча алам, же кандай эчтеке акча албайм. Албайсыз. Эчтеке. Албайсыз. Анда зачем мага? Бул жумушты айтайынбы, эмне жумуш? Бул жумушта апалар иштешет. Бул бала менен эненин ортосундагы сүйүүгө эч бир нерсе жетпейт. Апа, чоң рахмат мени ушунча өстүрүп, ушунча мага берип, артайым карап, күнү түнү эс албай, тынымсыз мени карап, чоңойтконуңузга чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Чоң рахмат сизге. Баары бир канчалык аракет кылсак деле адам эч качан акысын актай албайт да. Аксы үчүн актай албайт, бирок аракет кылабыз. Мен сизден таанысмын. Артайым кез болуп турабыз. Биз абдан жакшы. Барбыз. Мына балдар, азыр баарын эненин жашоодогу ролу боюнча маалымат алдык. Соккон жүрөк чыга жаздап кабынан, өз баласын артык көрүп баарынан, баласынын миң түйшүгүн көтөрүп, эне кымбат, эне ыйык баарынан. Апамдын мага кылган зор эмгеги, апамдын мага кылган мол эмгеги, мен анан эне сүтүн актабасам, канткенде адам атка коном деги. Энемди ыраазы кыла алдымбы деген темада төмөндөгү аңгемеге көңүлүңөрдү бурам. Бир адам акылманга келип, менин апам бар, ордунан тура албайт. Ага өз колум менен тамак ичирем, дааратына жардам берем. Андан кийин намаз окуган жерине көтөрүп алып барам. Айтканынын баарын жасайм. Эй, данышман, мен энемдин сүтүн актай алдымбы? Ыраазы кыла алдымбы? Же жокпу? Деп сурады. Анда данышман, энеңдин акысынын 100-дөн 1 дагы актай албагансың деди. Анда ал адам, эмне үчүн? Эй, данышман, мен энемдин айтканын 2 кылбайм. Анда данышман, энең сага уулум өсүп чоңойсун, улуу адам болсун, өмүрлүү болсун деп кызмат кылып жүрдү. Сен болсо ага качан көз жумат, көз жумса кутулат элем деп кызмат кыласың. Булардын арасында асман менен жердей айырма бар. Сен энеңе канча кызмат кылсаң дагы анын сүт акысын актай албайсың. Муну жакшылап билип ал. Эч бир перзент ата-эненин акысын актай албайт. Ушуну жакшы билген. Сен энеңе кызмат кылсаң,
Алла сага көп сооптору менен энеңин ыраазылыгын алган адам жараткандын ыраазылыгын алат деди. Мына балдар, баарынан да эң кымбаты эне экен. Бала үчүн эне кылаттала алат, жанын кечип отко сууга сала алат. Перзент үчүн жабыркаса жүрөгү, кандай пенде ага дары таба алат. Акын болуп, ыр жазып таңктай алсак, ардактасак, төр берип барктай алсак, адамбыз деп айтышка акыбыз бар. Энелердин ак сүтүн актай алсак. Окуучум, сенин ыймандуулугуң ата-энеңдин сыймыгы. Ата-энеңден алган мыкты тарбияңды коомго көрсөтүп, сабакты мыкты окушуң, элпектигиң, эл оозуна алынгандыгың, акылы тетик чыган эл инсаны болгондугуң, эне сүтүн актоого кошкон зор үлүшүң. Берилген маалыматтардын бардыгы түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эне тынчтык, эне бакыт, эне мол, тартууласам татыр бекен ырларым. Майрамыңар куттуу болсун энелер, эч ким жоктур өзүңөргө теңелер. Чоң турмуштун деңизинде калкылдап, сүзө берсин бакыт толгон кемеңер. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Урматтуу апалар, ар дайым бар болуңуздар.